азыркы учурда мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген адамдардын саны канча? Кто должен декларироваться? Канча миң? Былтыркы жылы декларация тапшыргандардын саны мамлекеттик кызматта иштегендердин 66.480 болду. 66.480. 480. Менин билишимче, ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген адамдар менен сүйлөшкөндө, башкы прокуратура даже билесиздерби, по доверенности машинелерди биз көп сатабыз го, ошо азыр безопасный городда ызы чогулуп атпайбы? Ошо сатылып кеткен машинелерди дагы кийин 10 жыл, 15 жыл мурда кеткен машинелерди табышып, ошол мамлекеттик кызматта иштеген адамдын мойнуна илинип, прокуратура ошол боюнча да, мындай, у этих людей проблемы, да? То есть ушуга чейин мы не проработали. Очень много детальдар көп да. Ошонун ичинен электронный базага дагы эмнеге претензия көп. Мен өз башыман өткөн нерсени айтып кетейин. Мен эмеге налоговыйга барып туруп, зам налогу менен консультантын ээрчитип алып, жанакы силердин иштеген информационный службанын сотрудниктери менен отуруп алып, ошактан смотрели мою декларацию, в которой внезапно мындай недвижимость жоголуп кеткен да. Ылдый жакта суммалар турат, а недвижимость жоголуп кетти. Толтурулганда распечаткасы бар болуп. То есть өзүңөр своими собственными силами иштеткен ошол базаңар недостоверно иштеп атса, кийин анан биздин 77 коллегадан тышкары 66 миң адамдын декларациясына менде да суроо болот эле да. Алардан ката кеттиби? Же биздин базабыз мындай технический ошибкалары жөнөн чыгып калган учурлар көп болобу деген суроо көп да. Анан башкы прокуратура кааласа любой адамды, мамлекеттик кызматта иштеген любой адамга претензия кое алат да, по своему усмотрению. То есть анча-мынча туура эмес сүйлөп койсоң, бирөөнү критикалап койсоң, эми биз көрүп атабыз го, андай ызы чучуп кетет турбайбы деген бир суроо менде туулуп атат. Бул жерден саясий маселе да көтөрүлүп кетет аягында. Мен ойлойм, биз деген жанакы сатылган, доверенность менен сатылган машинелердин безопасный город боюнча түздөй элекпиз да. Ушул суроо эле именно декларированный жактан да чыгып атат. Миңдеген мамлекеттик кызматкерлердин иштери деген прокуратурага декларациялар түшүп калыптыр. Ошонун арасынан канчоосу мурда сатылган машинелер боюнча деп сурасам, 100дөгөн эмес, андан да көп дейт да. То есть не всегда проблема в самих людях, которые заполняют декларации. Вот как вы на это ответите? Сиз туура белгиледиңиз, урматтуу Эльвира Жергалбековна. Эң көйгөйлүү маселе ошо доверенность менен сатылып кеткен автомашинелер тууралуу болуп атат. Жалаң гана Жок, прокуратура, сиз жөн эле туура жооп бердиңиз деп айтпаңыз да. Прокуратура деген ошол мамлекеттик кызматта иштеген, биз депутаттар жөнүндө айткан жокпуз. Чоң жоопкерчиликтүү жумушта иштеген адамдар жөнүндө айткан жокмун мен. Жөнөкөй рядовой сотрудник госслужба, муниципальный службада иштеген адамдарды сууруп алышып, прокуратура каалаганын кылат экен да. Бул нарушение деп, иш козгойм деп, ошого чейин барышат да. Бул маселени сиз түшүнүп атасыңарбы? Бунун последствиялары, бул деген сөздүн ачыгы, бул коррупциянын ачык мындай чоң терезеси да. Аягында деген бул иш эмне менен бүтөт? Взятка менен бүтөт. Кантип бүтөт? Акча менен жабылат да. Анан биз электронный база данныхты атайын коррупция менен күрөшөбүз деп, туура эмес мамлекеттин аркасы менен чөнтөгүн толтурган адамдар менен күрөшөбүз деп коюп, по факту, на самом деле, биз карапайым рядовой госслужащийлер менен күрөшүп калып атабыз. Же мындай неугодный адамдар менен күрөшүп калып атабыз. Ошону мен айтып атам, бунун аягында саясий чоң маселе туулуп калып атат. И ошондуктан коллегаларым көтөргөн претензиясын да силер туура кабыл алгыла. У себя надо вам доработать. Нельзя каждого государственного муниципального служащего в регионах алыска айылда отуруп алган бир ошакта муниципальный МСОнун кызматкери, какой-нибудь миңдеген тиги чоң неменен госслужбанын кызматкери, рядовой кызматкерин любой прокурорский барып туруп претензия коюп туруп, тетиги 15 жыл мурда сатылган машинеңди сен скрывать этип коюп турсуң деп, башына мээсине чак айнатып туруп, анан аягы деген взятка менен бүтөт экен. Буну сиз билесиздер, мен да билем, баарыбыз билебиз. Бунун жолу кандай болот? Жооп жок да сизде, сөздүн ачыгы. Жооп бар, мындай Кандай нерсе. жок? Биз коопсуз шаар боюнча доверенностьтер чечелекпиз. Миңдеген адам, мына 22 миң адам азыркыга чейин ызы чуусу бүтпөй жатат.
А буну кантип сиз бүтүрөсүз эгер коопсуз шаар боюнча биз доверенность чечип бүтпөсөк? Алдабай алады биякта жок. Это лазейка для коррупции. Это прокурорскийлерге силер деген каалаган адамды мамлекет 6 миллиондук кызмат населениянын ортосунда 66 миң мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген рядовой гражданиндерди каалагандай чыгарып алып туруп каалагандай кууратканга мындай жол берип атасыздар. Ойлонуңуздар. Мен бул замечание катары айтып атам, менин коллегаларым да айтат элем да. Бунун аркасында деген бир топ адамдардын жөнөкөй госслужбада иштеген сотрудниктердин эмеси турат, расходтору турат. Эми расход деген взятка деген сөз да, прокуратурага берген взяткалар. Эгер ошол канча машинелер боюнча, доверенность боюнча сатылган машинелер боюнча канчасында проблема болду деп көтөрсөк, жүздөгөн эмес, миңдеген адамдардын, госслужбанын адамдардын саны чыгат. Бул абдан чоң көйгөй. Коопсуз шаарда чечилбеген көйгөйдү биякта да чечилбейт. Буну деген мындай жолун таап туруп, Минюст мындай жаары же бери кыла турганда 2 жылдан бери биз парламентте көтөрүп келатабыз, дагы эле чечиле элек. Сизде жооп жок, Минэкономдо жооп жок, өкмөттө жок буга. Баарыбыз билебиз. А бирок это мындай акырын тиякта отуруп алып туруп бирөө чөнтөктөрүн толтуруп атат да. Абдан туура эмес нерселер уланып келе жатат канча жылдан бери.